Жашооңузда маанилүү чечимдерди кабыл алаарда ким менен биринчи кеңешесиз? Үй бүлөңүздөчү? Үй бүлөдө кайсы бир чечим чыгараарда мейли ал майда барат болсун, мейли ал маанилүү болсун, ким биринчи кеңешчиңиз? Мына бул жөнүндө бүгүнкү подкастта сөз кылабыз. Салам достор, кандайсыздар? Күнүңүздөр кандай уланып жатат? Маанайыңыз жакшыбы? Таң атпай угуп атсаңыз, уйку кандыбы? Ылдый жакка комментарийге жазыңыз. Негизи мен экинчи, үчүнчү күндөрү мындай более-менее деп коет го, орусча оңоюраак ойгоном. Андан кийин эле апта 4-күндөн ары карай оогондо кыйын боло баштайт эртең менен турушчу. А сизде кандай? Өзүңүздүн абалыңыз менен бөлүшө кетиңизчи. Жана үй бүлөлүк абалыңыз менен да бөлүшө кетсеңиз сонун болмок. Үй бүлөсүзбү, үй бүлөлүүсүзбү, бала чака барбы, же турмуш жолуна аттанганы турасызбы? Өзүңүз жөнүндө бир аз маалымат жазып кетсеңиз, ылдый жакка комментарийде кубанычта болобуз. Алекс Халей мындай деп айткан: үй бүлө бул биздин жогорку тепкичибиз жана биздин калканаар жайыбыз деп. Караңызчы, үй бүлөнү эң жогорку тепкичке, демек коопсуз жери жана калканычка салыштырып жатат. Абдан сонун. Эгерде силердин үйлөнгөндөн кийинки жашооңор аянычтуу көрүнүш болуп калбашын каалабасаңар, эгерде сиз мен бактысызмын, мен мындай үй бүлөнү каалаган эмесмин дегиңиз келбесе, анда силер убакытты созбостон анын жабдыгы, анын куралы кылып токтоолукту жана терең ойлонулган чечимди колдонуңуз. Караңызчы достор, үй бүлөдө токтоолук жана терең ойлонулган чечим канчалык маанилүү. Аялдардын бактысы баарыбыз билебиз, бул эркектен гана көз каранды, эркек гана аялын бактылуу кыла алат, кошунанын адамы эмес. Жана аялдан башка эч ким жолдошунун бир нерсеге умтулуусун жана үмүтүн, алдыга койгон максаттарын, анын күч-кубатын, чыдамын жүздүн кичинекей бөлүгүндө жогото албайт. Турмуш куруу чечимин кабыл алган үйлөнүү күнү бул чекит. Ушул убакыттан тартып көпчүлүк эркектер жана аялдар өздөрүнүн кубанычын жана кайгысын же бири-бирин байлап турган келечектен үмүттөнүүсүн алып жөнөшөт. Баш кошуу бул эки адамдын бул дүйнөдөгү жана келечектеги жашоосуна өз саркынын тийгизген нерсе. Баш кошуу. Мен дагы көп айтып калам да, баягы үй бүлө үйлөнөм же турмушка чыгам деген кыздаргачы, балдарга буга чейинки жашооңор анан мындан кийинки жашооңор болуп бөлүнөт деп. Биз көбүнчө жаш кез, бала чак, анан улгайган учур дейбиз го. Жок. Негизи адамдын жашоосу жалпысынан экиге бөлүнөт да. Бул ата-энесинин үй бүлөсүндө чоңойгон учур жана өзүнүн үй бүлөсүн күткөн учур болуп. Ошондо баягы ата-энесинин үйүндө төрөлгөндөгө макул, ал ата-энени тандабайт, ал жакта төрөлүп калды, Ал эми кийинки үй бүлөнү өзү курат. Ал кандай кылып, ким менен курат? Бул толугу менен андан көз каранды. Ошондуктан никеге турган соң анда аны туура, ыйык, таза, Кудайга жага тургандай кылып кура турган болсок, анда биз чындыгында акылман адамдар болобуз. Ыйса никелүүлүктү бузуш үчүн эмес, аны алгачкы абалында жогорку жана кадырлуу даражасына орнотуш үчүн келген. Ал адамдарга Кудайдын адеп аклактуу мүнөзүн сүрөттөш үчүн өзүнүн ишин нике келишимин кубаттоо менен баштаган. Ыйсадан чыккан Кудайдын сүйүүсү эч качан адамдардын сүйүүсүн бузбайт, бирок аны айландыра тургап, курчап турат. Ушунун урматына адамдардын сүйүүсү кылдат жана таза, жогорку жана мээримдүү болуп кала берет. Адамдардын сүйүүсү Кудайдын сүйүүсү менен байланышта болбосо, жогору жака багыт алып, асман падышачылыгы үчүн умтулуу жок болсо, анда адамдарга эч качан кымбаттуу жемиштерди алып келүү мүмкүн эмес. Кудай үй бүлөнү, никелүүлүктү ар дайым бактылуу көргүсү келет. Кудай адамдарга башка ар кандай жакшы сапаттар сыяктуу толтура нерселерди бергенде, жакшы сапат, күчтүү жактар, мүнөз деген. Никелешүү белеги күнөөнүн азабынан бузулууга туура келген, бирок жакшы кабардын максаты аны тазалык жана суктандырарлык абалын орнотуу болуп саналат. Кудуреттүү Кудай үй бүлөнүн жер үстүндө эң бактылуу, асман үй бүлөсүнүн символу болгон касиеттүү жай болуусун каалайт. Керемет жай болуусун каалайт. Биргелешип баягы түгөлөр үйлөнгөндөн кийинчи жашоонун алгачкы жылы
жаш өспүрүм мектептеги жаңы нерселер менен таанышкан сыяктуу жаш жубайлар дагы бири биринин мүнөзүн түшүнүү, тиричилик тажрыйбаларын алуу жылдары го, эң алгачкы жылдар. Анан силердин үй бүлөлүк жашооңордун биринчи бөлүгүндө силердин келечектеги бактыңарды чөгөрүүчү барактар болбосун. Силердин жашоо келишимиңердеги жубайдын жана жолдошунун ортосундагы байланыш экөөңөрдүн бактыңар үчүн болушу керек. Силердин ар кимиңер башканын бакыты үчүн керектүү аракеттерди жасашыңыз зарыл. Ага эмне жагат? Ал менин жолдошум эмне кылганда бактылуу болот? Менин аялым качан бактылуу болот деп изденип, анткени жаратуучунун эрки ушунда. Бирок бир бүтүн болуп биргелешкенден кийин жубайлардын бири-бирине ою угушуу аркылуу өздөрүнүн өзгөчөлүктөрүн жоготпошу зарыл. Силердин өзгөчөлүктөрүңөр Кудайга таандык. Мен эмне үчүн жаралганымды жана Кудайдын эркин кантип аткарарымды Кудайдан сурашым керек. Кудай, мен эмнеге жаратылгам, мен эмне кылышым керек деп. Бул дагы өтө маанилүү учурлардын бири. Качан жаш үй бүлө турмуштагы кыйынчылык, кыйналуу менен кагылыша баштаганда, үй бүлөнү курчап, үй бүлөнү бекемдеп туруучу романтикалык элестетүү жоголо баштайт, розовый очки тагынып алган турбаймынбы деген учур. Жолдошу менен жубайы мурун билип көрбөгөн бири-биринин мүнөзүн көрөт. Бул алардын жашоосундагы сыналуу учуру. Келечектеги жашоосунун бакыты жана ийгилиги ушул кыйынчылык учурундагы тандап алган түз жолуна байланыштуу. Алар бири-бирине мурун сезилбеген алсыздыкты, кемчиликти байкашат, бирок сүйүүгө толгон жүрөк башта байкалбаган жакшы сапаттарын дагы байкайт. Жубайлар бири-биринин кемчилиги эмес, ийгиликтерин көргөзүүгө аракеттенишкен жакшы. Биздин өзүбүздүн жасаган мамилелерибиз бизди курчап турган айлана көрүп тургандарыбыздан дагы айырмалайт го бизде. Бул дагы жакшы. Башталышында баягы кыйынчылык, түшүнбөстүк, тоскоолдук болушу мүмкүн жаңы үйлөнгөн маалда. Бирок эри дагы, аялы дагы биздин жүрүм-турум байламтабыз жаңылыштык жана көңүл калтыруу деген ойдон оолак болгону жакшы да. Көңүлүн калтырып албаңыз жана жаңылыштык кетирбеңиз. Мындай учурда түгөйлөр бири-бирине кандай гана болбосун мен жакынымды ойлойм деген чечимди кабыл алса жаңылбайт. Көпчүлүгү сүйүү көргөзүүгү бул алсыздык деп ойлошот го, Анан жүрүм-турумду сүйүү көргөзбөйм, мен андай кылбайм, мен мондай кылбайм, мен алсыздыгымды көргөзбөйм дешет. Жок, достор, андай эмес. Сүйүү көргөзүү тескерисинче бул күчтүү жак. Эгерде мээримдүү, ынтымактуу сезимдер токтоп кала турган болсо, анда алар бир учурда жоголуп кетүү коркунучун туудурат. Тактап айтканда, жүрөктө боштондук жана муздактык ээлеп алат. Көңүлүм калып калды, жүрөгүм муздап калды деген. Ошондуктан кандай гана учур болбосун, сүйүүнү дайым көргөзүш керек. Мындай жаңылыштыктан алыс болгон жакшы. Бул алсыздык деген. Эгерде сүйүү көрүнүп турбаса, анда ал көпкө сакталбайт. Сиз менен никелешүү байланышын кармап турган кишинин жүрөгү боорукерлик, көңүл жубаттоо сезимдерин жетпей калуусунан азап чекпеши керек. Сенин кылганыңа жараша туура баа берүү керектигин сезиңиз, жакшынакай демилге алыңыз жана буга карата канааттаныңыз. Биздин үй бүлөбүзгө өтө көп тирилик, оордук келтирген эмне бар? Мына бул жөнүндө ойлонуңуз. Анан эң башкысы үй бүлөдө Кудай болгону жакшы, экөө тең Кудайдан корккон, Кудайдан эмне кылсак деп суранган жана Кудайды кеңешчи кылган. Ал болсо өзүнүн пенделерин туура жолго салат. Ошондуктан үй бүлөңүздүн башчысы жаратуучусу болсун жана эч качан сүйүүмдү көргөзсөм ал алсыз экен деп ойлоп калат. Кечирим сурасам ал мени алсыз экен деп ойлоп калат. Жок, мен күчтүү болушум керек, мен эркектей болом дегенден алыс болуңуз. Тескерисинче сүйүү көрүлгөн жерде бекемдик жана терең ишенич болот. Достор, коштошобуз сиздер менен жана баарыңыздарды Алкитап Чекит медиа сайтына катталууга чакырам. YouTube каналдагы бар Алкитап Чекит медиа деген ал жакка да катталсаңыз болот. Жана экранда көрсөтүлгөн WhatsApp номурга дагы сунуш, сураныч, кандайдыр бир муктаждык же кеңеш керек болсо жазыңыз. +1 301 760 60 70 сандарына. Ар бир үй бүлө бактылуу болуш керек. Ар бир үй бүлө жаратуучунун эрки менен курулат. Ошондуктан сиздин үй бүлөңүз бар болсо, анын автору жаратуучу Кудай экенин унутпаңыз. Бар болуңуздар, күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Биздин сабактар менен кененирээк Алкитап Чекит медиа сайтынан таанышыңыз.